Урматтуу көрүүчүлөр, өндүрүү мүмкүнчүлүгүнүн чегин көрсөткөн силерге дагы бир мисал берип кетейин, дагы тереңирээк түшүндүрүү үчүн. Баарыңыздар билгендей, бул Шерлок Холмс. Шерлок Холмс англиялык белгилүү бир детектив десек болот, детективтерден бирөө болгон. Шерлок Холмска сурашыптыр жөнөкөй эле нерселерди. Мисалы үчүн, күн системасында, галактикада канча планета бар, же болбосо дүйнөдөгү кабарлар болуп атат, дүйнөдөгү болгон окуялар, мыналардан билесим десе, Шерлок Холмс ушундай нерселерди билбейт экен. Мен билбейм дептир, канча планета бар, же болбосо дүйнөдө эмне болуп атат, кандай жаңылыктар бар, ал жөнүндө менин эч кандай маалыматым жок дептир. Адамдар таң калышыптыр, кандай бул детектив ушундай нерселерди билбейт деп. Аны билесиңер, жардамчысы бар, доктор Ватсон. Доктор Ватсон өзүнөн сураптыр Холмстан, сиз эмне үчүн бул нерселер менен алектенбейсиз? Дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп атат, канча галактика бар, планеталарда кандай нерселер болуп атат сыяктуу маалыматтарды эмнеге сиз көңүл бурбайсыз дегенде, ал мындай деп жооп берген экен. Менин мээм чектелүү гана. Демекки, мен мээме өзүмө тиешеси болбогон маалыматтарды толтурсам, өзүмө керектүү маалыматтар азайып кетет деген экен. Демек, бул жерде альтернативдүү чыгым жөнүндө дагы айтып жатабыз. Демек, бул Шерлок Холмстун диаграммасын бул жерде сыза турган болсок, диаграммада тиешелүү маалыматтар бул жакта, тиешеси болбогон маалыматтар бул жакта. Эгерде Шерлок Холмс тиешеси жок маалыматтардан көбүрөөк укса, мисалы үчүн А чекитинен Б чекитине кетсе, эмне болот экен? Өзүнүн мээсинде болгон информациялар азайып, маалыматтар азайып кетет экен. Себеби мээси керексиз маалыматтар менен толуп калды. Өзүнө керектүү маалыматтар азайып кетти. Демек, ал айткан экен, мен өзүмө бир гана тиешелүү маалыматтарды гана алам, тиешеси болбогон маалыматтарды албайм. Демек, Шерлок Холмстун чекити бул жерде болгон. А, Б, В чекити дейли. Демек, максималдуу түрдө өзүнө тиешелүү маалыматтарды алган, өзүнө тиешесиз маалыматтар 0 болгон. Тиешесиз маалыматтар 0 болгон. Бардык күчүн, бардык ресурстарын бир гана ушул детектив криминалдык маселелерди чечүүгө гана жумшаган. Энергиясын, ресурстарын бир гана ушуга жумшаган, башкасына жумшаган эмес. Ошондуктан эмне болду? Шерлок Холмс дүйнөдөгү атактуу, эң белгилүү детективтерден бирөөсү болуп кетти. Демек, биз деле өзүбүздүн кесибибиз болсун, же өзүбүздүн жумушубузда мүмкүн болушунча өзүбүз кесипкөй болгон профессионалдык тармагыбызга же өзүбүз кызыккан гана, бизге пайдасы тие турган гана маалыматтарга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Бизге тиешеси болбогон же бизге мындай интеллектуалдык жактан өнүктүрбөгөн, пайдасы болбогон маалыматтарды мүмкүн болушунча азыраак колдонушубуз керек экен. Ошол убакытта гана биз бул жерден буну азайтып, муну көбөйткөнүбүздө гана өзүбүз кесипкөй, интеллектуалдык жактан өскөн жана өз ишибизди так аткарган адистерден болот экенбиз. Бул дагы бир мисал катары Шерлок Холмстун чечимин бизге көрсөтүп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул диаграммабызда биз кээ бир экономикалык терминдерди өндүрүш мүмкүнчүлүгүнүн чектелген сызыгын менен кандай байланышы бар экенин, же ушул диаграмма аркылуу бул терминдерди кандай колдонсок, кандай түшүнсөк болот деген суроого жооп издемекчибиз. Демек, биринчиси биз айтып кеттик, ресурс чектүү, ресурстардын чектүүлүгү биздин диаграммада кандай көрсөтүлгөн? Ресурстардын чектүүлүгү бул силер көргөндөй бул кызыл чекит, бул А, Б, В, Г, Д чекити, бул чекити биздин ресурстарыбыздын чектүү экендигин көрсөтөт. Биз ушул чектен гана, ушул чектин ичинде гана өндүрүш жасай алабыз, бул чектин сыртына чыга албайбыз. Эмне үчүн чыга албайбыз? Биздин колубузда болгон ресурстарыбыз чектүү болгон үчүн бул сызыктын сыртына чыга албайбыз. Ошон үчүн бул сызык бизге өндүрүш мүмкүнчүлүгүнүн чеги деп белгиленген. Чеги деген бул биз мындан сырткары, мындан көбүрөөк
öndürüştü жасай албайбыз, себеби биздин ресурстарыбыз чектелген. Демек, өзүңөр көргөндөй эле бул диаграммада биз эки товар жөнүндө сөз кылып жатмакчыбыз. Бул телевизорлордун же болбосо сыналгынын өндүрүүсү жана автоунаалардын өндүрүүсү. Биздин колубузда ресурстар бар. Бул ресурстарды биз сыналгы өндүрүүгө жана автоунаа өндүрүүгө эмне кылабыз? Жумшамакчыбыз. Демек, айтып кеткен эле ресурстардын чектүүлүгү, биз колубузда болгон ресурстарыбыз чектүү болгондугу үчүн эмне экен? Чектүү болгондугу үчүн биз бул чектен сырткары чыга албайт экенбиз. Экинчиси тандоо дедик. Экономикада сөзсүз түрдө көптөгөн адам баласы же фирмалар же өндүрүүчүлөр сөзсүз түрдө бир тандоо жасашы керек. Себеби тандоо болбосо анда чечим дагы же болбосо өндүрүш дагы болбойт демекчибиз. Бул жерде карасаңар ар түрдүү комбинация бар. Демек, биздин өндүрүүчү фирма канча сыналгы жасайт жана канча автоунаа жасайт, же ресурстарын канча бөлүгүн сыналгы жасоого, канча бөлүгүн автоунаа жасоого жумшайт, ошону өзү чечиш керек. Бул жерде А чекитин тандашым мүмкүн. Демек, мен 55 телевизор же сыналгы чыгарам, жана 5 автоунаа чыгарам. Ашыкчасын чыгара албайт уже. Себеби бул жер А чекити өзүңөр көргөндөй чек. Бул чектин сыртына чыга албайт. Же болбосо айтышым мүмкүн, мен 15 автоунаа чыгарам. Эгерде 15 автоунаа 10 көбүрөөк автоунаа чыгарса, мурункуга караганда, демек канча экен? 5 сыналгы 55ден 50 алсак, 5 сыналгыдан geçişi керек экен. Ошондой эле дагы бир 35ти чыгарам десе эмне болуп атат? Бул жерде 50дөн 35ке түшүп атат. Демек, 15 сыналгыдан эмне болуп атат? Geçип атат. Демек, ресурстардын кээ бир бөлүгүн автоунаа жумсаган сайын бизде сыналгы өндүрүмү азайып жатат. Ошондуктан кандайдыр бир чекитти фирмабыз сөзсүз түрдө тандашы керек. Бул А чекити болушу мүмкүн, Б чекити, Г. Өзүнө кайсы өндүрүм пайдалуу болсо, ошол чекитти биздин фирмабыз тандоосу керек. Ошон үчүн бул графикте, бул диаграммада биз тандоону да көрдүк, ресурстардын чектүүлүгүн дагы көрүп кеттик. Үчүнчүсү альтернативдүү чыгым деп айтып кеттик бул терминди. Биз бул жерде альтернативдүү чыгымды көрүп жатабызбы? Албетте көрүп жатабыз. Мисал үчүн А чекитинен Б чекитине өткөнүбүздө эмне болуп атат? Биз 10, мына жердеги айырма канча? 10 автоунаа көбүрөөк чыгаруу үчүн канча сыналгыдан кечип атабыз? 5 сыналгыдан кечип атабыз. Демек айырма өттүңүзбү? Кадрдан чыгып кетпедиңизби? Чыгып кеттим. Мындай алып түшүндүрүм. Андай тура берейин. Демек, бул жерге жазып кетейин. 10 сыналгы чыгарам десек, биз канча кечиресиздер? 10 автоунаа чыгарабыз десек, канча сыналгыдан кечип атабыз? 5 сыналгыдан кечип атабыз. 10 сыналгы чыгарабыз десек, көбүрөөк чыгарам десем, эмне болуп атам? 5 сыналгыдан кечип. Демек, 5 сыналгы менин экен, кечкен нерсебиз биздин альтернативдүү чыгым болуп эсептелет. Альтернативдүү чыгым. Демек, анда бир авто чыгарам десек, канча сыналгыдан кечкен болобуз анда? Эгерде бир авто чыгарам десек, канча сыналгыдан кечкен болобуз? Эгерде бул жерде пропорция кыла турган болсок, өзүңөр математика сабагынан билесиңер, 10x барабар болот 5, x барабар 5 бөлü 10, же болбосо 1 бөлü 2 болот. Демек, bir автоунаа чыгаруунун альтернативдүү чыгымы 1 бөлü 2 эмне экен? Сыналгы телевизор 1 бөлü 2 сыналгы экен. Эгерде биз bir автоунаа чыгарам десек, жарым сыналгыдан кечишибиз керек экен. Демек, альтернативдүү чыгымды дагы биз бул
диаграммада көрө алдык. Эффективдүү өндүрүү дегенде же эффективдүү өндүрүү деген эмнени түшүндүрөт? Өзүңөр көрүп атасыңар, бул диаграммада биздин чегибиз бул чекиттер А, Б, В, Г, Д чекиттери. Бул чегибиз, бул чекиттен сыртка чыга албайбыз. Бирок бул чекиттин ичинде силер көргөндөй чекити бар, анан К чекити бар. Булар эмнени түшүндүрөт? К чекити биз буну чыгара албайбыз. Себеби биздин ресурстарыбыз жетишпегендиктен К чекити биз үчүн мүмкүн болбогон өндүрүштүк сан десек болот. Бул себеби биздин чектелген бул жерде ресурстарыбыз, мындан сырткары биз чыга албайбыз. Бирок чекити, эгер биз чекитинде токтоп калсак өндүрүүнү, бул деген биздин колубузда болгон ресурстарды эффективдүү, максималдуу түрдө, өзүбүзгө пайда алып келе турган түрдө колдонбой жаткандыгыбызды көрсөтөт. Эмне үчүн? Себеби чекитин караганыбызда эмне болуп атат? Бул жерде 15 сыналгы өндүрүүдөмүн, 35 автоунаа өндүрүүдөмүн чыгарып жатабыз. Эгерде биз чекитинен В чекитине өтөбүз десек, эмне болот? Карап көрөлү. Эгер чекитинен В чекитине өтөбүз десек, биз канча болуп атат? Бул жерде сыналгы саны 15-тен 35-ке көбөйүп атат. 15-тен 35-ке көбөйүп атат. Бирок автоунаа саны азайып атабы ошол убакытта? Азая элек. Боюнча эле турат. Бул жерде автоунаа 35, В-ны көргөнүңөрдө эле В-да 35. Эмне болду? Телевизордагы сыналгыдагы 35-ке көбөйдү. Сыналгы. Демек бул жерде эффективдүү колдонбогонубуз үчүн эмне болуп атат? Альтернативдүү чыгым жок. Бул жерде мурун калган автоунаа өндүрүмүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Бирок эмне болду? Сыналгы өндүрүмүндө өндүрүш көбөйдү. Мурун 15 эле, азыр 35 болду. Демек 20 биримге сыналгы өндүрүмү көбөйдү. Эгерде чекитинен Г чекитине жылсак, эмне болот? Көрөлү. Чекитинен Г чекит. Мурун биз 35 чыгарып атканбыз. Г чекитинде 28 сыналгы жана 45 эмне болуп атат? Автоунаа өндүрүп жатабыз. Демек, экөөнүн тең өндүрүмү көбөйдү. Эч кандай азайуу болгонун көргөн жокпуз бул жерде. Же болбосо чекитинен Д чекитине жыла турган болсок, биз эмнени көрүп атабыз? Автоунаа өндүрүмүн 35-тен 52-ге чыгарып жатабыз. Ошол эле убакта телевизор же болбосо сыналгы өндүрүмүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мурун 15 болсо, азыр деле 15 болуудан калып атат. Бирок эмне автоунаа өндүрүмүн көбөйттүк. Демек, чекити биз үчүн эффективдүү эмес. Ошон үчүн биз В, Г же Д чекитин кандайдыр бир чекитке буларды жылдыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер жылдыруу мүмкүнчүлүгүбүз болуп туруп, биз чекитинде өндүрүүнү токтотуп койсок, бул биз үчүн оптималдуу, пайдалуу чечим болбойт. Сөзсүз түрдө колубузда болгон ресурстарды максималдуу түрдө колдонууга аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн бул эффективдүү өндүрүү дегенибиз ушуну түшүндүрөт. Эффективдүү эмес өндүрүү дегенибиз бул чекити түшүндүрөт. Жумушсуздук деп кеттик. Жумушсуздук дагы бул чекити менен байланыштырылган. Эмнеге дегенибизде, эгерде биз 35 автоунаа биз өзүбүздөн колубуздан 52 чыгарганга колубуздан келет, бирок биз 35-те токтотуп койдук. Же болбосо бул жерден сыналгы чыгарууну 35-ке чейин көбөйтсөк болот, бирок биз 15-те токтотуп койдук. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Демек, биз бул жерде өндүрүүнү азайтканыбыз үчүн жумушчулар да азайып кетти. Жумушчулар азайганда, ошол жумушчулар эмне болду? Жумушсуз болуп калды. Себеби биз жумушчуларды өндүрүү процессине киргизген жокпуз. Өндүрүү процессине киргизбегенибиз үчүн бул жумушчулар жумушсуз болуп калды. Демек, экономикада жумушсуздук көбөйдү. Качан көбөйдү? Биз өзүбүздүн ресурстарыбызды максимум түрдө колдонбогонубузга. Демек, мисалы үчүн 35-тен 52-ге чейин
канча болот? 15-17 автоунаа чыгаруу үчүн да мага жумушчу керек эле. Бирок ал жумушчуларды мен жумушка алып бул санды чыгарбаганым үчүн ошол жумушчулар эмне болду? Жумушсуз болуп калды. Жумушсуз болгон үчүн дагы жумушсуздук экономикада көбөйдү десек болот. Демек, бул жумушсуздукту дагы бул графикадан көрсөтсөк болот. Эми кайсы деңгээлде жумушсуздук болушу мүмкүн? Эгерде экономикада рецессия болуп атса же кризис болуп атса, сөзсүз түрдө биз азайтышыбыз мүмкүн. Бирок ошол эле убакта узун мөөнөттө сөзсүз түрдө биз эмне кылышыбыз керек экен? Колубузда болгон ресурстарды максимум түрдө колдонсок, жумушсуздук дагы азаят экен экономикада. Акыркысы экономикалык өсүү. Экономикалык өсүү деген сөз бул биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн, биздин чегибиздин өсүүсүн көрсөткөн бир көрсөткүч. Экономикалык өсүү дедик. Бул кандай деңгээлде болот? Биз жогоруда айтып кеткендей, бул өндүрүү мүмкүнчүлүгү чегибиз, бул чек кандайдыр бир деңгээлде жылганда бул экономикалык өсүүнү көрөбүз. Экономикалык өсүүнү көрөбүз. Демек, биз өндүрүүнүн чегин көбөйттүк. Эгер өндүрүүнүн чегин көбөйткөнүбүздө экономикабызда экономикалык өсүүнү көрөбүз. Ал мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Эгерде биз мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелген болсо, ресурстарыбыз да чектелген болсо, бул чектелген ресурстарды кандай бир деңгээлде өсөбүз, кандай бир деңгээлде көбөйтөбүз деген суроо пайда болушу мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй эле биринчи өндүрүү мүмкүнчүлүгү чегибиз бул чек болгон, экономикалык өсүү болгондо биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы көбөйдү. Демек, өндүрүүчү мүмкүнчүлүгү чегибиз 2-ге жылдык биз. Мүмкүнчүлүгүбүз көбөйдү. Кандай деңгээлде, кантип көбөйдү дегенибизде буга жооп катары технологияны берсек болот. Технология деген эмне? Бул биз өндүрүүдө колдонгон жаңы технологиялар. Жаңы технологияларды пайдаланып биз көбүрөөк товар чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Же болбосо ошол эле товарды азыраак чыгым колдонуу менен ошол эле товарды өндүрсөк болот экен. Демек, технология бизге көбүрөөк товар чыгарганды, товар өндүргөндү жардам берет экен. Ошондой эле же болбосо ошол эле товарды азыраак чыгым менен өндүрүүгө бизге жардам берет. Ошол себептен эмне болду? Биз өндүрүүдө технологияны колдонгонубузда бизде эки кийим чыгарып аттык эле. Бул аскердик кийим чыгарабыз жана граждандык кийим чыгарабыз. Аскердик кийим чыгарганда жаңы технологияны колдойюк. Дейли бир роботторду колдондук биздин заводубузда. Же болбосо компьютерлештирилген бир программаларды колдондук. Өзүнчө бир бул роботторду же компьютерлештирилген программаларды колдонуп, бул технологияны колдонгонубузда өндүрүш кескин түрдө өсүшү мүмкүн. Же болбосо эмне кылышыбыз мүмкүн? Биздин заводубузду 24 саат иштетишибиз мүмкүн, себеби роботтор чыгарып жатат. Токтобой иштегенде эмне болот? Өндүрүш мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт. Өндүрүш мүмкүнчүлүктөрү көбөйгөндө биз граждандык кийимди дагы көбүрөөк чыгарабыз, аскердик кийимди дагы көбүрөөк чыгарабыз. Демек, биз эгерде экономикалык өсүүнү кааласак, демек өндүрүшүбүздө жаңы технологияларды, заманбап технологияларды колдонууга мажбур экенбиз. Ошону колдонуу менен эмне кылат экенбиз? Экономикалык өсүү пайда болот экен. Экономикалык өсүү деген бул өлкөгө, жарандарга же болбосо ошол жарандардын экономикалык абалына же жашоосуна кандай таасирин тийгизет десеңиз, биз билесиңер, ички дүң продукт, ИДП дейбиз, ички дүң продукт. Бул жерде экономикалык өсүү болгондо эмне болуп атат? Ички дүң продукт дагы өсүп атат. Билесиңер, адам башына ички дүң продукт деген нерсе бар. Демек, ички дүң продуктаны биз калктын санына бөлгөнүбүздө эмне пайда болот экен? Орточо бир адам
bir adam kança киреше тапты. Эгерде ички дүң продукт көп болсо, буну калктын санына бөлгөнүбүздө, калктын саны да, мисалы үчүн ички дүң продукт өстү, бирок калктын саны дагы өстү дегиле. Анда эгерде ички дүң продукт 10% өссө, калктын саны дагы 10% өссө, эч кандай өзгөрүү болбойт адамдардын жашоосунда. Бирок ички дүң продукт 10% өсүп, калктын саны 5% өссө, демек бир жарандын жашоосу, экономикалык кирешеси кандайдыр бир деңгээлде өсөт экенин көрдүк. Демек, себеби эмне кылат экенбиз? Ички дүң продукттарын калктын санына бөлгөнүбүздө бир адам, орточо бир адам, статистикалык бир адам канчалык деңгээлде киреше алып жаткандыгын көрөбүз. Албетте, ички дүң продукт, өлкөнүн ички дүң продуктусу адамдардын бардығына тең болып бөлүштүрбөйт. Бул жерде биздин караганыбыз бир гана ошол экономикада көрсөткүчтөрдөн бирөөсү бир адам канчалык пайда табат, аны биз ошол экономикалык өсүүсүн көрсөткүчү менен көрө алат экенбиз. Демек, ички дүң продукт өскөндө, бул өскөндө экономикалык өсүү болот. Экономикалык өсүү дегенибиз бул өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинин көбөйүүсү. Аны биз кантип көбөйтсөк болот экен? Алардын эң негизгилеринен бирөөсү өтө экономикалык өсүүнү албетте таасирленген көптөгөн факторлор бар. Ошолордун негизгилеринен бирөөсү биз бир гана технологияны алдык. Демек, технологияны колдонгонубузда эмне экен? Бул чегибизди көбөйтсөк болот экен. Төмөндөгү график диаграмманы караганыбызда, эгерде биз технологияны бир гана аскердик кийимге колдонбой, граждандык кийимге де гана колдонсок, эмне болуп атат? Аскердик кийимде эч кандай өзгөрүү жок, мурункудай эле калды. Бирок граждандык кийимдин өнүгүүсү чеги көбөйдү. Эмнеге чеги көбөйдү? Себеби биз технологияны граждандык кийимди чыгарууга пайдаланганыбыз үчүн граждандык кийимдин чеги эмне болду? Көбөйдү десек болот. Же күнүмдүк турмушта ала кетели. Мисалы үчүн сиз спорт менен машыгасыз дейли. Бокс менен машыгасыз, жана экинчисин дейли футбол менен машыгасыз. Бирок сиздин ресурсуңуз чектелүү. Эмне бул жерде ресурсуңуз? Сиздин энергияңыз жана убактыңыз. Эгерде сиз убактыңыздын көбүн жана энергияңыздын көбүн футболго жумшасаңыз, эмне болот? Сиздин футболдук кесипкөйлүгүңүз көбөйөт. Устаттыгыңыз көбөйөт. Бокс боюнча сиз убакытты аз бөлгөнүңүз үчүн ал жерде эч кандай өзгөрүү болбойт. Бирок футболдук кесипкөйлүгүңүз эмне болот экен? Көбөйөт. Неге? Сиз футболго бул жерде айтып кеткенде бир технологияларды же футболдогу жаңы трендтерди, жаңы кандай десем, жолдорду өзүңүз үйрөндүңүз, убакыт бөлдүңүз, жана футболго көбүрөөк машыктыңыз. Демек, футболдук жөндөмүңүз эмне болот экен? Көбөйөт. Футбол жөндөмүңүз көбөйөт. Бирок бокс жөндөмүнө ошол эле мурункудай эле убакыт бөлгөнүңүз үчүн бул эч кандай не болбойт экен? Көбөйбөйт экен. Ошондой эле калат экен. Эмне үчүн? Себеби футболго көбүрөөк көңүл бурган үчүн сиз бокска азыраак көңүл буруп каласыз. Себеби экөөнү бир убакытта алып кетүү мүмкүн эмес. Эмне дегенде убакыт жетпейт. Бир эле убакытта бокс менен дагы, футбол менен дагы машыгуу сиз үчүн мүмкүн болбогондуктан экөөнүн бирөөсүн тандап, бирөөнө көбүрөөк инвестиция жасаганыңыз үчүн ошол сиздин жөндөмүңүз ушул багытта эмне болду? Көбөйдү десек болот. Ошол эле сыяктуу экономикада ушундай. Биз канчалык деңгээлде өндүрүштө ошол жаңы технологияларды же болбосо башка факторлорду көбүрөөк пайдаланып, көбүрөөк өндүрүш жасасак, албетте экономикалык өнүгүү болот экен.